Ардактуу телекөрүүчүлөр, биз программабызды алда карай улантабыз. Кесиптеш анан жогоруда кесип деп кесип жөнүндө сөз кылып атабыз. Көп кесипти үйрөнүп, окуп, билип, теориясын, практикасын өздөштүрүп туруп билип алса болот. Ал эми адамзаттын жашоосунда дагы бир кесиптер бар. Бул атадан балага, энеден денеге, кандан канга өтүп келген кесиптер. Айтор муундан муунга. Ошолордун бири бул кол өнөрчүлүк, устачылык жана узчулук десек болот. Кыргыздын жашоосунда кеңири колдонулган. Бүгүн студиябыздан дагы өзгөчө бир көздү сүйүнтө турган, дароо бир көкүрөктөгү уйгу-туйгу сезимди ойготуп, патриоттук сезимди жандандырган бир жакшы эмгектер келип олтурат. Абдан кубанып олтурган чагыбыз. Биз мейманыбыз менен тааныштырып, анда ушул эмгектердин тарых таржымалын жана маани маңызын эртерээк сурап алсак. Жакшы болот. Анда биз ошол төрүбүздүн көрүп болгон коногубуз менен тааныштырып өтсөк, колунан көөрү төгүлгөн уста, көп өнөрдүн ээси, ырдайт дагы, жада жасайт, айтор көп өнөрдүн ээси Халил Момунов агабыз бүгүн биздин төрүбүздүн. Ассаламу алейкум. Кош келипсиз ага. Рахмат. Жакшы келип алдыңыз. Жакшы. Жакшы. Бүгүн биз кесип тандоо жана адамдын жашоосуна тийгизген кесиптин таасири жөнүндө сөз кылып атабыз. Келиңиз, алгач ушул эми көрүп турабыз, баягы элдин баары эле эмнеге сурап атышат, кесиби устачылыкта деп айтышы мүмкүн. Бирок ошентсе дагы сурагыбыз келип турат. Өзүңүздүн окуган кесибиңиз барбы, болсо кайсыл кесип? Негизи мен бала кезимден эле ушул сүрөт искусствосуна көп кызыгып баштагам. Анан бала кезде сүрөт тартып, кичине чемелегенде атам оңдоп берип турчу, атам анча-мынча жасап берип турган. Анан ошол кезде мен де бара-бара атама тарттырып жүрүп, өзүмдүн кызыгуу күчөп кетти да. Анан ошондон баштап 7-класстан баштап Митхун Чакрабортунун бюстун жасагам момундай. Таштанчы. Бизде жанакы сары таштар бар, песчаник деп коет, ракушечник деп коет Баткенде. Ошондой таштардын эмелери көп. Өтө көп да ошондой таштар. Анан ошондон эле жасагансыз. Анан кескелдиктин, мындай эчкемердин таштын үстүндө күнгө какталып жаткан эмесин жасагам. Өзүм эле жасагансыз. Өзүм эле, эч кандай мага эч ким көрсөткөн эмес. Мен өзүм эле ошо бала кезде ошо 8-9 класстарда жаткан таштардын үстүнө эле баягыны отуруп алып жасап, анан окуум бүткөндөн кийин Чокморов атындагы кол өнөрчүлөр окуу жайына тапшырдым. Анда сөөгө жана мүйүзгө оймо чимес шүрүү боюнча факультетин окудум. Анан ошол кезде үйгө барганда, бул биздин өнөрдү, биздин могул кандай көз карашты эч кимге мындай 1-2 ооз сөз менен түшүндүрүп айта албай турган нерсе да. Себеби дегенде үйгө барганда мисалы үчүн бир ташта бирдеменин элеси мага көрүнүп турат да. Ошону жасаш үчүн мен бардык нерсени унутуп коюм, ошого кирип кетишим керек да. Антпесе бир жакшы нерсе чыкпайт да. Өзүңүздү толук ошого бересиз. Ошол кирип кетем. Мен каникулга барганда бирдеме жасап атканда үйдөгүлөр чай ич, малга суу бер, чөп сал деп кой тургулачы азыр. Чайлар муздап калат. Анан кечке ошону бүтүрүп туруп анан турам да. Себеби дегенде баягы азартка кирип кеткенден кийин анча-мынча киши аны алып чыга албайт да. Ошон үчүн бул өнөр сиздин каныңызда барго? Дегенде ата бабаңыз тараптан дагы атам раматлык уста зергер болгон, бирок атам окуган эмес. Өзүнүн эле нукра таланты менен эле иштеп келген да, жана билериктерди, оймок, чачпактарды жасачу да. Мен окуп калдым. Ошол. Анан биринчи эле ошо Чокморов атындагы кол өнөрчүлөр окуу жайынан баштагам. Андан кийин 92-жылы, 93-жылы Кыргыз улуттук көркөм сүрөт академиясына тапшырдым. Кесибим боюнча скульптормун. Жакшы. Жакшы. Эми убакыт өтүп кете электе, могул эмгектер жөнүндө сурагым келип атат. Сурап маалымат алып калды. Көздүн жоосун алган сонун эмгектерди алып келген экенсиз. Эми көрүп турабыз, бул кыргыз жоокерлеринин жоокердик кийими. Ошентсе да мунун жасалуу технологиясы, колдонулган материалдар жөнүндө маалымат берсеңиз. Алгач эле ушул жаадан баштасак. Жааны ченеп көрсөм менин боюман чоң экен. Муну кимдер көтөргөн? Эми бул жоокерчилик заманда жасалган, колдонулган биздин ушу курал-жарактарыбыз. Эми бул курал-жараксыз кыргызды элестетүүгө болбойт. Баягы Батыр эликендигибиздин бир белгиси, далили катары айтсак болот. Анан эми муну биринчи жолу 91-жылы музейден көрүп калдым. Бир бала жасаптыр. Ошону көрүп, менде да кызыгуу пайда болду да. Мен муну кандай кылбай, мен башкачараак кылып жасашым керек деп, менде өзүмчө мындай жеке ой пайда болду да. Ошондон баштап эле жасап баштадым. Анда формасы башка болчу.
Анда эки эле мүйүздөн бул немеси жок болчу, жөн эле мындай эле мүйүз болчу да, эки жак. Бул жок болчу. Өлчөмү да ушундай чоң беле? Өлчөмү кичинекей болчу аны кезде. Өлчөмү бара-бара чоңоюп мүйүздөн көз карандуу болгондуктан, эгер мүйүз кичинекей болсо кичирээк болот, чоңураак болсо чоңураак жагы болот. Ошон үчүн ушу жагын жасап баштадым. Анда уштар да башка болчу. Кийинчерээк мындай немелерди ошо кыргыз тарыхын изилдеп, ар кандай немелерден көрүп, ушундай жеби бар экен. Ушундай жеби болгон экендигин уже өздөштүрүп баштадым да. Анда жаанын түрү болгонго, негизи биз көрүп жүргөн жаалар кичинекей. Ал ушу негизинен жаанын эки түрү болгон да. Мисалы үчүн бирөө кавалерский деп коет, ат үстүндө атканга ыңгайлуу болгондуктан кичирээк жаа болгон да. Анан өзгөчө Енисей кыргыздарында ушу көп жасашкан ошондой кичинекей. Анда бул жааларды болсо? Булардыкы жоо аскериники. Ат үстүндө колдонушкан, Жок, муну жоо аскерлер. Жөө. Жерден коюп атканга. Анан ошол эмелер кавалерский ушу кичинекей болгондо ат үстүнөн атканга ыңгайлуу болгондуктан алардын жаалары кичинекей. Ушуну жасаганга канча эмгегиңиз, канча убактыңыз кетти? Бир 10 күндөй кетет. Бул мүйүздөр экен, бул текен мүйүздөр, бул жаага колдонуу үчүн ошол текенин мүйүзүнүн сапаты дагы маанилүү да. Анан сапаты анын жашына байланыштуу. Ооба. Канча жаштан жогорку текелердин мүйүзү жарайт? Эми ар кандай болуп калат. Мисалы үчүн кээде чоң текелердики, мисалы үчүн мындай түп-түз өсөт. Муну алдынан караганда түп-түз өсөт. Көбүнчөсү өсүп келатып эле сыртка кыйшайып кетет да. Ооба. Мага ошо түз өскөндөр керек да. Анан өзүңүз мынтип формага келтиресиз. Ошону түз мүйүздөрдү алып, анан эметем. Ошону эмесинен келтирип жасайм. Формага келтириш канча мындай кыйын эмеспи? Мисалы сынып калып, өзүнүн ыгы менен. Кыйын деле эмес мен үчүн. Башкалар үчүн кыйын болушу мүмкүн, бирок мен үчүн кыйын деле эмес. Себеби мен уже канча жылдан бери ушул немеде иштеп келатам. Канча жыл болду бул тармакта иштеп келатканыңызга? 98-жылы көркөм сүрөт академиясын бүттүм. Ошо 98-ден бери 2020, 22 жылдын жылы. Жакшы. Ушул жаанын турган турушу, формасы, өзгөчөлүгү бир могул доорго таандык экен деген, ошол доорго таандык жаанын үлгүсүн алдык деген маалыматтар барбы? Бар маалыматтар. Эми баягы Чыңгыз хандын доорундагы жаалар, ошо Кыргыз каганатынын ушундагы жаалар. Эми тилекке каршы жаанын өзү жок, бирок сүрөттөр сакталып калган да. Анан эми азыркы учурда ошону жасайын деп чогултуп баштадым. Кери айтып атпай, жазып атпай китепте кырлар барбы, кыргыз сөөгү жатпаган, кайың барбы, кыргыз балта чаппаган деп. Мунун астында чоң философия жатат да. Анан мен Улуттук университеттин музейинен көрдүм. Ак кайыңдын кабыгынан неме жасап турмамда саадактычы. Анан ошонон көрүп, жанагы сөзгө дал келип атат да. Айтылган, жазылган сөздөргө дал келип атат. Анан бул ак кайыңдын немеси жыгачы бекем болот экен. Могу кабыгы болсо, эми ар кандай учурда согушкан да, мисалы үчүн жоокерчилик заманында. Булар суу болбойт экен. Ошондуктан ошо ак кайыңдын кабыгын тандашкан да. Жакшы, анан айтсаңыз, мына ушундай жааларды кимдер бөжөтмө алышат? Бүгүнкү күндө? Бүгүнкү күндө эми көбүнчөсү белек алышат. Анан немеге мен жасаган жааны Владимир Путинге беришкен, Москва шаарынын мурунку мэри Юрий Лужковго беришкен. Ушундай жааларды. Ушундай жааларды. Жорж Соросто бар. Ястржемский деген эме Путин советник болгон, ал киши да бар. Сиздин ушундай жасаган эмгектериңизди көрүп, анан башка мамлекеттен дагы сизди чакыртып, анан жасаттыргандар болобу? Болот. Мен 2012-жылы Венгрияда өткөн гундардын курултайына катыштым. Мына бүгүнкү күнгө чейин ар бир 2 жыл сайын курултай болот. Тилекке каршы быйыл ошо ооруга байланыштуу биз барбай калдык. Кыргызстан, Өзбекстан, Казакстан 3 мамлекет барбай калдык. Ошо Венгрияда өткөн курултайда биз өзүбүздүн маданиятыбызды көрсөтөбүз Европа элдерине. Анан ошондо жакшы таң калышып, заказ кылып, сатып алышып. Мен барганда 3-төн 4-төн алып барам. Жакшы көрүшөт.
мүйіз жаа депчи. Жакшы. Ал эми жебелер жөнүндө сурагым келип атат. Жебеге колдонулган материалдар жөнүндө кененирээк айтсаңыз, анан бул жебенин дагы ушул жаага байланыштуу тарткандан кийинки анын учуудагы бир ыкмаларына, салмагына дагы байланыштуу маалыматтар бар да. Бар го. Туура айтасыз, жакшы суроо. Бул 3 канаттуу жебе. Биягда 3 канаттуу да. Бул атканда жөн учпастан бул момдайнан немет учат. Момдайнан айланып, айланып учат. Мен ошол 2014-жылы Венгрияга барганда ушундай жаа, анан могу жердин ышкырыгы бар болчу, момдай. Ушундай ышкырыгы бар болчу. Учканда ышкырык. Атканда ышкырып, анан момдайнан учканда, аябай венгрлер, Европа элдер аябай кол чабышып эме болду да. Жакшы ушул могу 3 канаттуу жебе жакшы. Анан ошо бир кездерде ушундай бир сүйлөшүүлөр болгон экен. Баягы башка жокер элдер мененчи. Момдай менен неметпейли депчи, согушпайлы депчи. Бир аз болсо да мейли жеңилсек дагы бизде жокерлер тирүү калганга, аман калганга шанс болсун депчи. Себеби дегенде мындан эч бир жокер айыкпаптыр да. Ошон үчүн бул тиген жериндеги жараатты абдан ырбатат. Тиккенге болбойт экен, ошон үчүн өтө ушундай немелерди суранышы баягы. Айтор катылганын катыгын берген жаа экен да. Мына жеген жокер оңой. Материалдар жөнүндө айтсаңыз, эмне? Бул бронзадан. Латунь. Латунь. Бир кездерде эми ар кандай доор болгон да, мисалы үчүн таш доору, жанагы коло доору, ар кандай доорлорго ылайыктуу. Мисалы үчүн адамзаттын цивилизациясына чейинки эмени алсак, мисалга неандертальцтер да, мисалы жанагы жүндүү адамдар, первобытный адамдар баягы мамонттарды аңдарга, чуңкурларга, алгачкы коомдо ошол аңдарга түшүрүп алып, ошону өлтүрүп, ошонун моундай немесинен, бивинен ар кандай жаанын немелерин жасашкан, наконечниктерин жасашкан, найзалардын уштарын жасашкан. Ошонун баштап эле цивилизация өнүгүп келатып, андан кийин мен айтар элем, ошолор ошол кезден баштап эле боз үйдүн формасы чыга баштаганда. Себеби дегенде баягы мамонттардын бивиндерин тургузуп, мондайнан экөөсүн же үчөөсүн тургузуп туруп, учунан байлап, шалаш сыяктуу жана алачыктай кылып жасашкан. Алачыктай кылып, уштарын эметип, анан ошолордун байлап, үстүнөн мамонттардын терилерин иштетип, эме кылып жасашкан. Кадимкидей эле жашашкан, Как булар ошондой эле жасашкан да, кадимкидей эле жашаган. Боз үйдүн алгачкысы. Боз үйдүн баштапкы немеси ошондон эметип атат да, мен ойлойм. Биздин ата-бабалар ошондон эметкен болуш керек депчи, ошондон алынган болуш керек депчи. Божомолдор. Божомол. Бул жебедеги канаттар эмненин канаты? Үндүктүн канаты. Үндүктүн канаты. Булар дагы кандайдыр бир ушул жебенин учушуна өзүнүн салымын кошобу? Албетте бул түз учканга жардам берет да. Түп-түз учканга. Эгер мунусу жок болсо, мында кайып кетиши мүмкүн. Бул кандайдыр бир балансты тең салмактуулукту кармап турат. Антпесе бул канатсыз кичине өз максатына жетпей калышы мүмкүн да. Жыгачы? Жыгач карагай. Башка дагы дарактардан жасаса болобу же негизгиси карагай жакшы болот? Эми мен кандай десем, мен историк, тарыхчы эмесмин, бирок ошо баягы кесибим эмеге болгондуктан ошо бир кездерде ошол ыргайдан жасашкан экен, кээ бир учурларда камыштын жоонурактарынан чийден жасашкан экен. Чийден жасап, үстүнөн эчкин териси менен башынан аяк ороп чыкчу экен да. Анан бир кездерде бул жебени күйгүзчү экен. Тышкы эмесин, катмарын күйгүзгөндө жеңил да болду экен, анан бекем болду экен да. Ошондой учурлар болгон экен. Эң сонун. Ал эми бул кылыч, канжарлар тууралуу да кеп козгоп берсеңиз. Бүркүттүн башы чагылдырылган экен, Эми бул баягы ошол кооздук үчүн. Кооздук үчүн биринчиден, анан экинчиден баягы жокерлер эчтекеден коркпогон, тайманбаган, бүркүт сымал баардыгын көрө билген дегендей, баягы адилеттүүлүк үчүн күрөшкөн эл катары ошону чагылдырып, ушуну жасап бүркүттүн башын. Бирок ушул ооруга байланыштуу ушулар көп карантин болуп калды. Өз максатына азырынча жетелей окшойт. Буюрса ошол кичине карантин эми ачылды. Мына бу жакта таштар болот. Буга дагы эмнелерди кошумчалаш керек? Могу жерге таш болот.
Бул бүркүттүн көзү да таш болот. Анан бияк курчутулат бияк. Миз болот. Жалтырайт, Анан жалтырайт. кынын даярдайт. Кым жасалат. Ооба. Сабы жасалат экен. А негизи өзү кайсы материалдан жасагансыз буну? Бул неме КамАЗдын рессору. Пружинный металл деп коет, 65G деген маркасы. Салмагы дагы оор болсо. Салмагы оор, 1 килограмм 700 грамм. Оор. Мунун өзүнүн салмагы менен 2 килограммга жетет. ошо. Бул сыяктуу буюмдардан тышкары дагы эмнелерди жасайсыз? Эми көзгө көрүнгөн көп эле нерселерди жасайм мен. Таш менен иштейт экенсиз, темир менен иштейт экенсиз, жыгач менен. Мындан тышкары сиз жакшы да ырдайсыз. Ал боюнча да кабарыбыз бар. Эми анча-мынча баягы жигитке жетмишүүнү ыраазылык кылат дегенчи бала кезден ырдачымын, бирок кичине мындай өкүнгөн деп койсом болот. Баягы 98-жылы академиянын, көркөм сүрөт академиянын бүткөндөн кийин, ошондон кийин эле келерки жылына консерваторияга тапшырып койсом болмок экен да. Баягы ырды да кошо алып кеткенгечи бир эле убакта. Музыкалык аспаптарды ойнойсузбу? Жок, мен бир гана ошол окубай калдым. Анан 2 ай филармониядан Улук Мырзапулотов агайыбыздан сабак алдым. Опера балет театрынан Талгар Жакылыков деген агайыбыздан да сабак алдым, мен вокалдан да. Мен кече агайдан сурасам, ошо тилекке каршы ойной албайм деди. Мен агайды ала келип ырдап бериңиз деп сурангам да. Мен ошо устаттарыңыз сурансаңар ырдап берем деген бирок. Ооба, албетте суранабыз. Устаттарыңыз кыргыз искусствосунда, кыргыз музыкасындагы өтө бир залкар адамдар болгон экен. Келиңиз анда. Бир угуп көрөлү? Ооба. Суранабыз. Эми мен өзүм мындай көнчөсү ошо Ырысбай Абдыкадыровдун, Токон Эшбаевдин, Асанкал Керимбаевдин ырларын жакшы көрүп угам. Ырлап жүрөм. Кээде ошо той топурга чакырып калышат. Жакшы. Анан ошолордун арасынан Ырысбай Абдыкадыровдун Сагынуу деген жакшы чыгармасы бар, ошону көбүнчөсү жакшы көрүп ырдайм. Мен бир куплет ырдап берейин. Жакшы. Бүркүк асманы жарк дегенде чагылган, байкоосуздан жалыныңа кабылган. Бүтер кимди курчап алып махаббат, жалгыз сенин элесиңди жамынган. Азыр мен да ойлоп сени жатамын, ошол күндөр бүткөнүңдү канымда. Рахмат. Мына ушунча өнөрдү аркалап, баягы элибизде айтылган жигитке жетимиш өнөр аздык кылат деген сөздү сиз тасдыктап келаткан экенсиз. Анан дагы устатчылыгыңызда ушул тери иштетүү боюнча дагы эмгектериңиз барбы? Мисалы, ушул садакты көрүп сурагым келип атат да. Азыр даяр терилерди алып жасайм өзүм деле, бирок ошо азыркы ошо эски мурда кыргыздын кандай иштетилген немесине аракет далалап кылып атам да. Ошо эски жол менен терини кайра иштетейин депчи, баягы жумшак болгон кээде баягы жер төшөк же болсо баягы тондорду жасашкан го жумшак. Ошондой эмеге аракет кылып изденип атам да азыр. Жакшы. Келиңиз эми биздин убакыт дагы соңку мүнөттөрүнө жакындап баратат. Жалпы сизди көрүп отурган өлкөбүздөгү жарандарга учурдан пайдаланып, калуу тилегиңизди айтып, анан жана ошондой эле жаш жеткинчектерге кесипти тандоо боюнча дагы кеңештериңизди айта кетсеңиз. Жакшы суроо. Эми мен элибизге, жерибизге аманчылык каалайм, жакшылыкты каалайм. Бир гана ушул мына оорудан Кудай буйрса чыгып калдык, кыйын кырдаалдан чыгып калдык. Элибизде, жерибизде аманчылык болсун, токчулук болсун, барчылык болсун. Анан ошо Кыргызстаныбыз оңолуп өссүн. Дүйнөдөгү эң алдыңкы мамлекеттерден болобуз деп мен терең ишенем. Себеби дегенде баягы кыргыз калкы канча кылымдарды карытып келатабыз. Мына азыр Кытайдан Кыргыздын 7000 жылдык тарыхы табылып атат. Бул деген жөнү оңой эмес. Ошон үчүн Кудай буйрса Кыргызстан оңолот. Мындай кыйынчылыктардын баары артта калат деп ойлойм. Себеби дегенде жана айтат го бектер кетет, бел калат. Бел калат. Бетеге кетет, бел калат. Бетеге кетет, бел калат. Бектер кетип бел калат демекчи. Кудай буйрса жакшылыктан үмүт үзбөй туралы. Кудай буйрса бардык нерсе ниетке жараша болот экен. Анан жаштарга кеңешиң? Жаштарга кеңешим эми негизи чындыгында бизде көпчүлүк ушу элибизде
кесип тандоодо көп аксашат да. Себеби дегенде баланын өзүнүн нукура бирдемеге кызыгуусу бар, анысын ата эне көбүнчөсү жок сен уста болбойсуң, сен юрист болосуң деп эле юристке тапшыртып коет, же сен медик болосуң, сен врач болосуң деп кызыкпаган, мажбурлоо негизинде бизде ошо кичине кесип тандоо жагыбыз аксайт. Эми Кудай буйрса ошо ата энелерге мындай сунуш катары, мындай сураныч катары айтар элем да, баягы ошону өзүнүн оюндагысын кылбай балага койсо депчи, баланын кызыгуусуна койсо, баланын өзүнүн кызыгуусун өрчүтүп кетет деп ойлойм да. Анан эми ушу жакшылыкта ар дайым ийгиликтерге жете берсин. Жаш балдар ушу келаткан буун ошо жакшы кесиптерди тандап, жакшы Кыргызстанды оңдоп түзөп кеткенге ошо жаштардын салымы жакшы болот деп ойлойм. Рахмат, жакшы тилек келсин, бар болуңуз. Сизге ден соолук каалайбыз, колуңуз дарт көрбөсүн, мына ушундай жакшы бир эмгектерди жасап, элиңизди сүйүнтүп жана улуттук баалуулуктарды даңазалап аман жүрүңүз. Рахмат. Чоң рахмат. Сизерге да ийгилик. Ардактуу телекөрүүчүлөр, бүгүн бизде конокто колунан көрүү төгүлгөн уста, кол өнөрчү Халил Момунов агайыбыз болду. Мына ушундай сонун эмгектери менен келип бизге жакшы маек куруп берди.